11 каналында жаңылыктар улантабыз. Былтыр ноябрь айынан бери ортосу сууп калган Түркия менен Орусия мамилеси бир аз жылгандай болду. Тактап айтканда, шаршембиде Путин менен Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүп, жыйынтыгында орусиялык туристтердин Түркияда эс алуусуна уруксат берилгендиги айтылууда. Соңку маалыматтар боюнча сентябрда эки өлкө президенти ошондой эле чоң G26 саммитинде дагы жолукмайы мерчендерген. Түркия Орусия маселесинин тегерегинде эстишим Эленора Сагындык кызы биз менен байланышта. Сөз сизде. Ооба, рахмат. Ушул Путин менен Эрдогандын сүйлөшүүсү 40 мүнөткө созулганы айтылып жатат. Орус президенти Путин Стамбул аэропортундагы Ататүрк аэропортундагы ушул терактарга байланыштуу көңүл айтуу айтып жатып, андан кийин Эрдоганга ушул өз өлкөсүндөгү туризм жаатындагы Түркияга барбоо тууралуу чектөөлөр алынып салынаарын билдирген. Мындан тышкары Путин өзү баштап ушул Түркия президентине соода-экономикалык байланышты кайра жандандырсак болот деген өңдүү сунушун киргизген. Эске салсак, бул эки өлкө ортосундагы мамиле сууганына бир 7 айдай болуп калды. Орусиялык учкучту Түркиянын аймагында атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу Орусия Түркияга экономикалык санкциялар киргизген болчу. Мындан тышкары Орусия ошондой эле өзүнүн жарандарын Түркияга барып эс алууга кандайдыр бир административдик чектөөлөрдү киргизген. Мындан тышкары ушул Түркия мамлекети менен болгон кандай гана экономикалык долбоорлор болбосун, ошолордун баарын тоңдуруп салган болчу деп айтсак болот. Буга чейин Эрдоган Орус президентине Су-24 учагын учкучу тууралуу өкүнүчүн билдирип кат жазганын билебиз, бирок анда дагы бир топ Эрдоган кечирим сурады, анан сураган эмес дегенде сөздөр болуп чыкты да. Бул жолку сүйлөшүүгө ошондо ким демилгелик кылган экен? Ооба, бул жолу ушул башта белгилеп кеткендей теракттарга байланыштуу Путин көңүл айтууну каалап, өзү биринчиден болуп демилгелеп телефондук байланышка чыкканы айтылып жатат. Бирок эсиңиздерде болсо, 27-июнда Түркия президенти Эрдоган ушул атып өлтүрүлгөн учкуч боюнча, орусиялык учкуч боюнча өкүнүчүн билдирип, ушул Орус президентине кат жолдогон болчу. Бирок орусиялык массалык маалымат каражаттар Эрдоган Путинден кечирим сурады деген мааниде бул кабарды таратышып, Түркиянын өзүндө дагы айрым саясатчылар, оппозициялык маанидагы саясатчылар деп коелук, Эрдогандан Путинге ушул биринчи болуп кол сунуп жатышы, кечирим сурашы бул анын жеңилишинен кабар берет деп айтканга да үлгүрүшкөн болчу. Бирок күнү ушул бүгүнкүгө чейин Түркия тарап Эрдогандын администрациясы дейилби, эч кандай кечирим суроо тууралуу сөз болгон эмес, бул жерде өкүнүч гана билдирилген деп айтып келет. Ушул тапта эки өлкө ортосунда соода сатык, анан башка дагы мамилелердин жанданышы ким үчүн пайдалуураак болчудай? Ооба, жаманчылык болбойын, жакшычылык болбойт демекчи. Ошо Туркия соңку теракттан кийин Орусия менен мамилесин бир аз жакшыртып алды десек болот. Бирок буга чейин эле ушу соңку кездеги Түркиянын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөрдү, бир аз алдыга жылыштарды байкоого болот. Алалык Түркия ушул соңку кезде Орусиядан тышкары Израиль менен дагы мамилесин жакшырта алганга үлгүрдү. Мындан тышкары ушул тапта Түркиянын өкмөтүндө ушул Башар Асадтын режимине жана Египеттеги маселелерге байланыштуу маселелерди чечүү боюнча жолдор каралып жатканы айтылууда. Ал эми Түркия менен Орусия мамлекетин өзүнчө алып карай турган болсок, бул жерде бир катар бир көңүл бөлүп койчу жагдайлар, жерлер бар. Алалык ушул тапта Түркия НАТО менен абдан жакшы тыгыз байланышта болууда, бирок ошол эле убакта сиздерге маалым болгондой, Орусия учурда НАТО менен Орусиянын тиреши күчөп жатат. Мындан тышкары Түркия Орусия маселесинде дагы бир нерсе, бул Сирия маселеси. Сирия боюнча Түркия өкмөтү Эрдоган өзү баштап ушул Сириядагы оппозициячыл күчтөргө бир аз жан тартса, ал эми Орусия президенти Кремль башынан баштап эле Сириянын ушул учурда президенти Асадка көбүрөөк ыктары маалым. Мындан улам ушул террордук аракеттерге каршы дейликти күрөштө деле ушул эки өлкөнүн, Түркия менен Орусиянын бир казанда башы кайнайбы же кайнабайбы, бул дагы нерсе айтууга кыйын болуп турат. Ал эми экономикалык жактар боюнча айта турган болсок, албетте Түркия үчүн ушул туристтик сезондун жүрүшүндө Орусиянын ушул чектөөлөрдү өз туристтерине карата жарандарына Түркияга барганга чектөөлөрдү алып салышы абдан ыңгайлуу болду десек болот. Бирок ошол элакта соода-экономикалык байланыш Орусия үчүн дагы аябай муктаж нерсе деп айтсак болот. Себеп дегенде жакында өзүңүздөр эле билиңиздер, Путин батыш өлкөлөрүнө карата эмбаргону дагы 2017-жылга чейин узатты. Азыр ушул тапта Орусия батыштын бир катар өлкөлөрүнөн жер жемиш, азык түлүктөрдү импорттобой калган. Андыктан ушул жер жемиш дейликпи, Түркиядан келген товарлар менен рыноктун
жыртык тешигин бүтүп алса болот деген ойлор бар. Рахмат айтам сизге. Элеонора Сагындык кызы менен биз Орусия Түркия мамилеси туурасында баарлаштык.